Биз азыр Кыз Көл айыл өкмөтүндө турабыз. Бул жерде 30 жылдан бери суу тартыш экенин айыл тургундары баса белгилешет. Дал ушул жерден суу алышып, өздөрүнүн үйүнө алыскы жолдордон тарта суу тартып ичишет. Жакын күндөрү бул маселе чечилүү алдында турат. Эгер толук түрдө ишке ашып калса, айыл эли бул маселеден арылмакчы. Сузак району Кыз Көл айыл аймагында 30 жылдан бери кышы жай ушундай көрүнүш орун алып келген. Суу тартыштыгы качан чечилет деген жашоочулар мындай көйгөйдүн оң тарапка чечилип калышын жыл сайын күтүшөт. Эми электиктерден төшөлткөн суу маселеси ушул жылы чечилмей болду. Өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Уйларыбыз деле өзүбүз деле ушул жерден ичебиз. Кышында такыр жолдор бизде кар оор жаагандыктан суу жакшы чыкпайт. Негизи биз үстүңкү тарапта турабыз. Жолдорубуз дагы аябай жаман болуп калат. Ушул сууну эртерээк чыгарып берсе бизге аябай жакшы болмок. Көп жылдан бери өткөн Кыз Көлдүктөрдүн таза сууга болгон муктаждыгы жакынкы күндөрү ишке ашканы калды. 2019 даярдалган долбоордун алкагында жүрүп жаткан иштердин 97% бүттү. Курулуштун негизги бөлүгүндөгү суу кампасы дагы дээрлик аяктап калган. Учурда бул жерде дагы иш ыргагы кызууланууда. Азыр мына сеткабыз бүттү. Наракта резервуардан суу чыккан, полный иштери бүткөн. Биякта бир жумалык иши бар, кудай кааласа. Өзүбүз текшерип, сууну обработка алып, текшерип, бар жакты көрүп туруп, анан анализдеп туруп, анан суу беребиз, кудай кааласа. Долбоордун негизинде таза сууга дээрлип жалпысынан 84 миллион сом ажыратылган. Жакынкы 15 күн аралыгында суунун негизги бөлүгү болгон кампага суу толтурулат. Жакында ачылышы болуп, элге ошо магистралга, главный магистралга суу беребиз деп атат. Бирок элди камсыз кылып немеси таза суу менен камсыз кылуусу булардын проектинде жок экен. Эми ага өзүнүн өкмөтүбүз аракет кылып, анан элдин дагы салымы менен үйлөрүнө киргизип беребиз. Главный магистралга суу берген системада почти 97%га бүтүп калды. Эгерде жогорудагы айтылган иштердин баардыгы аткарылса, Кыз Көл айыл аймагында 3 айыл толук таза суу менен камсыз болушат. Мындан сырткары жергиликтүү бийликтин аракети менен Кашкатерек айылына дагы таза суу тартуу иштери башталды. Жаңы арык менен Кашкатерек быйыл эме кылып атат, аракет кылып 6,5 километрге шланга тартып атышат. Быйыл да ошо 2 айылды суу менен камсыз кылабыз. Ал суу наркы Жылан темирдин баш жагынан булактардан алып келген сууда, отун алып суудан алып келдик. Ошо быйыл кудай кааласа алар дагы ошо күзгө чейин бүтүрүп коюшат. Кыз Көл айыл өкмөтүнүн айылдарындагы таза суу тартуу иштери муну менен гана токтоп калбайт. Алдыда дагы 6 айылды таза суу менен камсыз кылуу иштери аткарылмакчы. Дөөлөт Канатбеков, Жаназак Нурдавлет уулу, Сузак району.